Önder болу. Барлығы илим-билимге байланышты. Анткени ушул меден тартып, микроскоптон тартып, космоско чейин. Иш-чара улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үнү менен коштолгон анын голограммасы менен башталды. Бул эмгек интеллектуалдык менчик тутумунун түзүлгөндүгүнүн 30 жылдык мааракесине карата атайын жасалган. Иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов сөз алып, ал төрагасы Акылбек Жапаровдун куттуктоосун окуп берди. Экономиканын инновациялык моделге өтүүсү интеллектуалдык менчикти жана экономикалык шарттардын фундаменталдык активи жана башка ресурсуна айландырууда. Кыргыз патент интеллектуалдык менчик бүткүл дүйнөлүк уюму, Евразиялык патенттик уюму сыяктуу бир катар эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташуусу интеллектуалдык менчиктин жана инновациялардын кыргыз жергесинде прогрессивдүү өнүгүшүнө өбөлгө болууда. Иш-чаранын жүрүшүндө бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмуна жана Евразиялык патенттик уюмдун жетекчилигине президенттин атынан ардак грамоталар тапшырылды. Ошондой эле ушул тармакка эмгек өткөндөр министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен сыйланышты. Учурда Кыргыз патенттин коргоосунда 75 миңден ашуун интеллектуалдык менчик объектилери бар. Ошондой эле мекеме алдына бир катар пландарды койгон. Анын бири инновациялык хаб түзүү. Бүгүнкү күндө инновациялык багытта ошо бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун баалоосунда ошол Кыргызстан ошо 4 баскычка жогору көтөрүлдү деген баалоосу болду да. Бул дагы ошо Кыргызстаныбыз үчүн инновациялык багыт үчүн чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Кыргыз патент тарабынан стартаптарды колдоо, идеяларды колдоо, идеядан ишке ашырганга чейинки баягы инсандардын жакындан жардам берүү максатында ар кандай долбоорлор ишке ашып жатат да. Салтанаттуу мааракеде Кытай, Россия, Венгрия, Азербайжан, Беларусь, Казакстан жана бир катар эл аралык уюмдардан келген өкүлдөр куттуктоо сөздөрүн сүйлөп, чакан белектерин да тапшырып жатышты. Ошондой эле иш-чара инновациялык стартаптардын көргөзмөсү менен да коштолду. Эмне себептен микрозелинде өстүрүүнү чечтик, анткени бул өтө ыңгайлуу болуп эсептелинет. Эмнеге дегенде өтө пайдалуу микрозелиндерге, минералдарга абдан бай. Белгилей кетсек, тармакта соңку 2 жылдын ичинде патенттик мыйзам, товардык белгилер, тейлөө белгилери жана инновациялар жөнүндө мыйзамдар иштелип чыгып колдонулууда. Интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүү боюнча 4-үнчү мамлекеттик программа ишке ашырылууда. Региондордо тейлөөнү жакшыртуу максатында түштүк аймактык өкүлчүлүгү ачылып, ал 453 айыл өкмөтү менен тыгыз иш алып барып келет. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.